адамдын жүрөгү дейт эмеспи? Биз бүгүн Ошмунун искусство факультетиндебиз. Эгерде сиз атактуу ырчы, белгилүү дизайнер, сүрөтчүлөрдү көрүп жүрсөңүз, алардын баары дал ушул окуу жайдан билим алышкан. Анда биз таланттар таптаган Заманбап окуу жай аталган искусство факультети боюнча жалпы маалымат берсек. Саламатсызбы агай? Саламатчылык, жакшы. Агай, искусство факультети студенттер үчүн кандай шарттарды түзгөн? Искусство факультети азыр силерге көрсөтөм шарттыгында экен. Бул жер ритмикалык класс, бул жерде музообразование бизде бар. Музообразованиядагылар музыкалык билим берүүдө музыкант студенттер мына ушул жерде даярданат. Бул жерде биз кийим дизайны, адистиктери, анан музыка, сүрөт баары ушул жерде компьютерге байланышкан сабактарды өтүшөт. Бул жерде индивидуальный сабак өтүлөт. Азыр бизде бул Эжеке Атабаева жаңыл эжекебиз индивидуальный сабак өтүп атат комуздан. Ушул комузду үйрөтөбүз. Себеби бизден бүткөн студенттер баары комузду үйрөнүп чыгат. Факультетибизде азыркы мезгилде күндүзгү бөлүмдө 482 студент окуп атат. Ал эми сырттан окуу бөлүмүндө 180 студентибиз бар. Анан быйыл диплом менен келгендердин дагы приказдары азыр келди. Бир 10 чакты студент дагы студент менен толукталат да. Учурда канча мугалим иштешет? Бизде наамдарын айтып кетсем, бизде 80ден жогору окутуучулук курам. Анын эмге эл артисти бирөө, 2 профессор бар. Анан кыргыз эл артисттер, эмгек сиңирген артисттери 4. Кыргыз маданиятынын ишмерлери 4. Анан 13 бизде сүрөтчүлөр союзунун мүчөлөрү бар. Калгандары ага окутуучулар. Факультетибизде кайсы адистикте даярдайт? Биздин факультетибизде 5 адистик боюнча даярдайт. Биринчи бул музыкалык билим берүү. Музыканын теориясы, ырдоо жана хорду дирижерлоо кафедрасы бар. Бул экинчиси сүрөтчү эмгек кафедрасы. Анда мына жерде элдик музыкалык ырды аткаруу жана ырдоо кафедрасы бар. Бул кафедранын дизайн кафедрасы бар. Анан 1 жыл болду бизге кино академия келди дагы. Биз ал жерде режиссура адистигин даярдап чыгарабыз. Агай, алтындай болгон убактыңызды биз үчүн бөлүп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Агай айткан жогорудагы адистиктерди сиздерге бир-бирден тааныштырабыз. Айтып өткөндөй эле алгач сиздерге дизайн багытында кеп кылсак. Кеттик анда. Окуу жай билим берүүдүн өндүрүшкө карай өнүгүүгө багытталган. Бул жерде көргөнүңүздөрдөй эле окуу менен практиканы бирге айкаштырышат. Саламатсызбы Эжеке? Саламатчылык. Дизайн багыты боюнча бизге тааныштырып кетсеңиз. Биздин адистеги дизайнер костюм боюнча адистиктерине келгенде эле бир кооз көйнөк тиге коюшпайт. Биринчи өзлөрүнүн меркасын алышат. Меркасын алгандан кийин бул калькага түшүрүшөт. Өзлөрүнүн ар бир студент өзүнүн размерине тиккисе кызыктуураак болот. Анан ар бир деталин бөлүп бычып чыгышат. Андан тышкары биздин студенттер бир эле кийим менен иштей бербестен курактарды дагы үйрөнсөк болот. Курактын түрлөрүн үйрөнсө болот. Мындай. Андан тышкары бизде бул машиналар атайын тигүүчү машиналар сайма саят.
сайма сая турган машина. Студенттер үйрөнүшөт, өзлөрү диплом иштери жасаганда дагы көп, себеби бул аябай кыйын. Мына жөнөкөй машиналарга караганда сайма сайыш кыйынраак. Оверлок сөзсүз материалдар чычаланып кетпеш үчүн сөзсүз ар бир материалды оверлокко салынат. Оверлокко салынып, бүтүп, баары тегилип бүткөндөн кийин сөзсүз мына пар үтүктөрдө үтүктөш керек. Студенттер эмгек кылып, кийимдер жасагандан кийинчи өндүрүшкө чыгарышабы булар? Эгер бизде багы диплом иштер көбүнчө, себеби мына 1-курс, 2-курстар үйрөнүшөт да. Диплом иштер эгер ишканалар, жеке ишканалар жактырып калса, өзлөрүнчө келишим түзүп чыгарса болот. Негизи мен сүрөтүм негедир окшошпойт. Биринчи келгенде студенттер эмнеден башташат? Биз ошол 1-курста натюрмортту тартып, колдорду көндүрүп үйрөнүп алгандан кийин, анан 2-курстан баштап адамдардын портреттерин тарта баштайбыз. Анан жарым жыл өткөндөн кийин 2-курстун жарым жайкысынан ошо адамдардын толук боюн тартып баштайбыз. Эгер неме болсо, кел мен сен сүрөтүңдү тартып көрсөтөйүн анда. Ушул эле азыр темага байланыштуу болот как раз. Ошол жерге отурсаңар. Агай, сиз сүрөт тартып атасыңыздар, сизге суроо берсем тоскоолдук жаратпайбы? Тартып атып жооп бере беребиз. Агай, ушул көркөм өнөр искусствосунда студенттер окуп бүткөндөн кийин кайсыл жактан жумуш таба алышат же мугалим эле болушабы булар? Бизде негизинен ошол педагогикалык багытта даярдайбыз да. Анан биздики педагогикалык багыт болгондуктан биз негизинен ошо мектептерге, айыл жерлерге, райондорго, областтарга, айыл жерлерге, мектептерге сүрөт, черчение сабагынан мугалимдер даярдайбыз. Бир эле ошол мектептерге барып иштебейт биздин бүтүрүүчүлөрүбүз. Биздин башка мекемелерге барып сүрөтчү жасалгалоочу болуп иштейт. Мисалы үчүн биздин адистик негизинен аябай турмушта керектүү адистик деп ойлойм да мен. Көрсөм болобу? Болот. Бул азыр жанагы зарисовка деп коебуз. Ошо 3-баскычына келди да. Эгерде бир толук 4-баскычтарына барганда бул уже мындан да жакшынакай болуп бүтүп калмак да. Аябай сонун болуп окшоштур агай. Сүрөт тартууда бир топ кыйынчылыкты жаратат. Биринчиден кантип калемди кармаш керек экендигин үйрөтүшөт. Ал эми экинчиден кандай түстөрдү бериш керек экендигин үйрөтүшөт. Биринчи тартып атканда күн албай кыйналышы мүмкүн, бирок барган сайын жакшы өздөштүрүп кете алышат. Биз дагы да тааныштырууну улантабыз. Бул жакта эстрадалык музыкалык искусство канасы. Уруксат багай. Саламатсызбы катышсам болобу? Болот.
Негіз сабақ, оркестр деген сабақ ушундай өтүлөт. Ырчыларды, ушундай аспапта ойногон адистерди даярдап чыгарабыз. 5 жылдын ичинде бардык аспаптарды ойноп чыгасыз. Ооба, биздин ушул окуу программасында атайын родственный инструмент тектеш аспаптар деген сабак бар. Ошо тектеш аспаптар деген сабакта студент ушул жерде турган аспаптардын бардыгын деги ойноп чыгат да, мына клавишти, барабанды ойноп. Мына ал бас гитара деп айтылат. Эми бунун бас гитарандагы бул өтө музыканын фундаменти деп айтылат. Буну дагы өзү сразу ойноп кетиш кыйын. Ошон үчүн баягы нөлдөн баштайбыз да. Ошондо балдар акырын барып 5 жылда жакшы эле ойноп калат. Ошол. Анан кийин бул клавиш деген аспап. Буну менен дагы отуруп алып, ар бир бала менен отуруп жекече үйрөтөбүз. Сабак. Ушундай. Бул деген урма аспап деп айтылат. Буну менен дагы ушу балдарды ар бирин жекече отургузуп үйрөтөбүз. Деген ушундай эми чындыгында кыйын, сразу келип эле ойноп кетиш кыйын. Бунун үчүн бул ансамбльди үйрөтүш үчүн ошол окута турган мугалим бардыгы аспаптарды ойной билиш керек да. Сөө аны ойной билбесе, бул ансамбльди жетектеп, ансамбльди үйрөтүш кыйын болот. Ошон үчүн биз балдарды бардык аспапты жок дегенде орто деңгээлде ар бир аспап менен ойноп таанышып чыкканга окутуп атабыз да. Ошол биз өзгөчөлүгүбүз деп айтам. Чоң рахмат агай. Анда кийинки тааныштыруу элдик музыкалык аспаптар. Инструменттер менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Муну биз урма аспап дейбиз. Дегенде булардын коллекциясы турат. Биз фольклордук, этнографиялык негизги ударды берүүчү. Ошондой эле биздин муну көкөр деп коебуз. Бул улуттук инструменттердин ичинен дагы бир өзгөчөсү, анткени бардык ритмди сонун берип тургучу инструмент. Биздин инструменттердин эң күчтүүсүн 3төн 1 дей турган болсок, бул кыяк өзгөчө инструмент. Уну менен студенттер бүгүнкү күндө аябай жакшы үйрөнүп жатышат. Бул темир оз комуз. Бул көчмөн элдердин баарында кездешкен оз комуз, темир оз комуз. Бес конца буну ойносо болот турган инструмент. Ал эми чоподон жасалган бул инструменттерибиздин аябай эмес көп. Бар, анан мунан да чоң бас бар, мунан да эң кичинелерибиз бар. Булардын баары дагы ойногонго ыңгайлуу. Биздин балдар биринчи курстан баштап бунун баарын ойноп киришет. Мисалы үчүн сонун инструмент. Ал эми мунагы инструменттердин өзгөчөлүгү бар. Бизге агайыбыз жардамдасын. Кармасаңыз болот. Келиңиз агай, мына көргөзүп берсеңиз, кандай сонун инструменттерибиз бар. Ар биринин өзүнүн муну бардык студенттер үйрөнөт азыр. Бизге канча студент келсе, биринчи курстан баштап 4-чү курска чейин ойношот. Бул инструментибиз биздин символикабыз, биздин бардык уюткубуз, кыргыздын негизги аспабы комуз, 3 кылдуу комуз. Ага келиңиз, 3 кылдуу комуздун ажарын ачкан бизе Салтанат этнографиялык ансамблибиз бар, ошонун жетекчиси Бакай агай. Биринчи курстан 4-чү курска чейинки бардык балдар ушул инструмент ойношот. Биздин улуттук инструмент премия кыяк дегенибиз.
Мұның бас тияқ деген бар, мұнан да чоңы бар. Оркестрде бұл сөз қоштаулы ойналады. Мұның да олысы аябай өзіне жараша. Инструменттердің ішінен қырғыздарда жетіген деген инструмент шықты. Жетіген инструментін біз өзімізді студенттерге үйрете бастадық. Анан мынау жығачтан бізден домбыраның қоштаушысы тоже инструменттер бар. Бұл дағы eski ұлттық инструменттерді бүгінгі күнде жаңа формада балдарға үйретуге әрекет қылып жатабыз. Азыр жаштардың бары заманбап болып, елдік аспаптарды білбей қалышты. Азыр бұл беруден кейін мен ойлаймын бардығы білішет деп.